урматтуу бир туугандар, мына биз бүгүнкү күндө ушул келишимдерди түзгөндүктүн себептери бул клиника менен Индия өлкөсүнүн ошол клиникалар менен биз келишимдерди түзүп атабыз. Бул келишимди түзгөндүктүн себептери бул кепилдик менен иш жасоо. Чечкиндүү кадамдар болушу керек. Кепилдиксиз иш бул жыйынтыксыз иш болуп калышы мүмкүн. Толук мүмкүн. Ал далилдер бизде болуп жатат. Ошол клиника жоопкерчилигин алса, ошол такталган ошол бизден сүйлөшүлгөн суммалар коюлса, жана ошол сумма төгүлүп аткан акчалар квитанция менен болсо, элде күмөн болбойт. Ошондуктан мына ушундай түзүлүштөрдү жасап жатабыз. Мунун себептери бул ачык айкындык. Ушул айланасында болуш керек. Анан бул жерде 26 000 долларга болуп атпайбы операциялар? Ошол болуп аткан операция ошол ичинде болушу керек, пакет ичинде. Бүгүн сүйлөшүүсүз бир туш тараптан бир кандайдыр бир божомол менен келишип алып, бул жакка келгенден кийин документтерди бул жактан толтуруп, бул жактан акчалар көп ысырап болуп калган мекендештерибиздин көз жаштары ушунчалык көп болуп атат. Ошондуктан урматтуу мекендеш, тактап алып иш кылайлы. Бул жакка келе калып, алданып уккан мекендештердин өтө көп экен. Мына бүгүнкү күндө ошол мисал келтире турган болсок, бүгүнкү күндө ошол алданган тууралуу мына бүгүн келип бул жерде бизге кайрылды бир мекендешибиз. Ушундай биз келсек 28 000 доллар деди, 27 000 доллар төлөп атабыз. Азамат ошол төлөп койгонбуз, төлөп коюп жатсак, ошол анализдер ичинде деп айткан, келсек анализдер тапшырып бүткөндөн кийин анализ ичинде деген эмес, сыртында деген биз силер переводто туура эмес түшүнүп алыпсыңар деген сыяктуудай жоопту айтып, бүгүн анализдеринен дагы тышкары акчаларды алып аткан учурлар көп. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз бүгүн сүйлөшүүлөрдү жасап, анан иш кылсак жакшы болот деп ойлойм. Акыл калча иш кылсак. Андан тышкаркы дагы мына бүгүнкү күндө бул жакта айтышып атат. Бизге дагы көп чалуулар болуп атат. Бирөөлөр келип алып 24 000ге, 25 000ге жасайбыз деген сунуштарды берип атышат. Бирок бул сунуш биз кабыл алайлы. Бирок ал сунушту кабыл алсак, анын кепилдиги жок жумуш. Бул жерде биз машина оңдотуп аткан жокпуз. Биз башка нерсе темирди кыйчаган жерди түзөтүп аткан жокпуз. Адам өмүрү эң чоң маанилүү маселе болуп турат. Ошондуктан эптеп-септеп бир жерге апарып жасата коюу деген эмес. Бул жерде келишимдин негизинде иш болуш керек. Анан алып келип алып туруп, бул жерде мындай маселе жаралып калып атат. 24 000ге деп туруп сүйлөшүп, бир алдамчыларга туш болот. Анан алар болсо мындай кесепеттерди алып келип атышат. 21 күн пакетти 21 күндөн ашса, анда күнүнө 900 доллардан бересиңер деген келишимди айтып атышат. Анан келет дагы 15 күнгө чейин, 16 күнгө чейин анализ тапшырып сүйрөп жүрө берет. 16 күн деген операцияга киргизип, анан 21 күндөн ашырып жүрөт дагы, нар жактагы күнгө акча төлөтүп туруп, бүгүнкү күндө чоң-чоң чыгашаларга келип, 26 000 доллар эмес, 28 000 доллар, 29 000 долларга барып калаткан учурлар көп. Ошондуктан биз кеңеш айтат элек. Сөзсүз биз менен келгиле эмес. Эгер башкалар менен да келсеңиздер, келишимдин негизинде келиңиздер. Мына бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү бул Индияда же башка чет өлкөдө кыргыздар бири-бирин алдаганы мейли. Айла жок мейли дейли. Бирок өз мекенибизде туруп, адамдын акыбалын көрүп туруп, билип туруп, үстүнөн акча жеп, марафондорду уюштуруп, чоң-чоң акчаларды жеп, концерт уюштурам деп концертке чакырып алып жеп аткан күндөрү бүгүн телеканалдар тастыктап атат. Бул жерде мен айткым келет. Бизде дагы далилдер бар. Бүгүнкү күндө ошол акчасын ушундай жолдо марафон уюштуруп, дарекет этпей калган учурлар бүгүн көп кездешип атат. Ошондуктан мен жөн гана жеке кыргыздын жигити катары, жөн гана өзүмдүн оюмду билдирип коюуну туура көрүп отурам. Урматтуу бир тууганым, келгиле. Эгерде колдон келсе пайда келтире турган иш жасайлы, колубуздан келбесе зыян келтирбейт. Жок дегенде. Ошондуктан мына бүгүн ушундай бир марафондорду уюштуруп туруп, акчаны дарекет жеткизбей койгон учурлар биздин жүрөгүбүздү өйтүп, зээнибизди кейитип атат. Бул жол менен балдарыбызды, эртеңки келечегибизди биз кантип тарбиялайбыз? Кудайдын алдында кайсы жүзүбүз менен турабыз? Ошондуктан биз биринчиден ушул Кудайдан коркуп жашасак, биз адашпайбыз. Ошон үчүн жакшы көрсөтмөлөр берилген. Кимде ким ошол Курандан көрсөтүлгөн көрсөтмөдөн жана пайгамбардын сүннөтүн тандаган адамдар, алар жаңылбаган адамдар деген. Бирок Куранда алдоо жолун көрсөткөн эмес.
Пайгамбарыбыздын сүннөтүндө, пайгамбарыбыздын хадистеринде эч убакта адам бири-бирине зыян келтирүү көрсөткөн эмес. Ошондуктан кел мекендеш, Кудайдан коркуп, аманатка кыянат кылуудан коркуп жашайт. Кыргызстаныбызда ушундай күн санап оорунун өсүп бараткандыгы өкүндүрөт жана жүрөгү ойтот. Балким бул кесепет эртең биздин башыбызга же көрүп аткан сиздин башыңызга келбейт деп ким кепилдик берет? Эч ким кепилдик бере албайт. Миллиондогон акчабыз болсо да балким бул нерсеге кесепетке биз алыбыз жетпей калышы толук мүмкүн. Ошондуктан урматтуу биздин Кыргызстандагы менин мекендештерим, замандаштарым, келиңиздер, агаларыбыз, аталарыбыз, атка минер аталарыбыз. Сиздердин колуңуздардан бүгүн эмне кылсаңыздар дагы көп маселе чече турган мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүн чоң адамдын колунан чоң иш келе турган учур. Бирок келиңиздер, катарга келиңиздер, сооптау сапарында сапарлаш болойлу. Кудайдан коркойлу. Бул кесепетке бүгүн жабыла аракет кылып бөгөт койбосок, ошондой чоң-чоң клиникаларды бизге да ачып, ошондой оорунун алдын ала алуу жолдорун ойлонуштурбасак, эртең бизге келбесе дагы эртең уулубузга, урпагыбызга келип, биз кабырда тынч жатпай турган каргышка калбайлы. Ошондуктан өлкөбүз өссүн десек, мекендешим кыйналбасын, ата-энем, бир тууганым, замандашым кыйналбасын десек, анда биздин жүрөгүбүз ыйманга толсун, жана тынчтыкка толсун. Жан дүйнөбүздө жакшылык кылайлы деп жашасак, өлкөбүз бат эле өнүп өсөт. Ошондуктан Кыргызстаныбыз өнүп өскөн өлкөнүн катарында болсун, эч кимибиз оорубайлы. Бул биргелеген жашоодо эки дүйнө бактылуулугун таба жашайлы. Барыңыздарга амандык тилейбиз.